силер менен чебер жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестиндеги буг эне жомогун сахналаштырып өтөбүз. Жазуучу ысык көлгөй салганы барып калат. Ал жерде бейтааныш адам коруктан качып келген маралды атып алганын айтып, мактанып жатканын угат. Угуучулар аны мактап жатып калышат. Бул окуя жазуучуну терең ойго салып, тынчсыздандырат. Көз алдында канга боелгон маралдын элеси кетпей, Ак кеме повестин жазат. Бул жомок эзелки окуя. Атам заманда жер бетинде чөптөн токой көп, кургак жерден суу көп болуп турган кезде улуу уруу кыргыз журту Эне Сай деген өзөндүн боюн жайлап турат. Ал улуу дайра кең өзөн түндүктө Сибир деген жерден агат. Атчан адам ал жерге 3 жыл 3 ай жүрүп араң жетет. Ал дайраны азыр Эне Сай дешет экен. Ошондон улам могул ыргалган. Эне Сай, сенде жаркын өзөн барбы? Эне Сай, сенде жаркын мекен барбы? Эне Сай, сенде кыйын өзөн барбы? Эне Сай, сенде кыйын азат барбы? Эне Сай, сенде жаркын мекен болбосо, Эне Сай, сенде кыйын азат болбосо, Эне Сай, сенде кыйын азат болбосо. Эне Сайдын боюнда ар уруу эл жашап турат. Бирин бири чаап алган, бирин бири талаган жоопкерчилик заман. Эл өлтүрүү эртик саналып, кишини киши аябай, адамды адам тукум корут кылмай заман. Кыргыздардын башына караан түн түштү. Ал күнү кыргыз уруусу аза күтүп, эл атасы, журт эгеси, Саң колдун башчысы Үлчө Баатырдын сөөгүн жерге бергени жаткан. Алаамат ушундан башталды. Эне Сайлык 40 уруу эл канча жоолашпасын, эл атасы каза таап, башына аза түшкөн күндөрдө бири-бирине кол салчу эмес. Бирок бүгүн салт бузулду. Эл мүңкүрөп жаткан чакта жоо капилеттен кол салды. Жарак алып каршы чыгууга, атка минип айкырып чыгууга эч ким үлгүрбөдү. Түшкө киргиз кыргын жүрдү. Жоо ушуну көксөгөн, кыр көрсөтүп, тизгин бербеген кыргыздарды тукум курут кылып, гүлүн көккө сапырып кетели деп келген. Жоктоп алаары, боздоп ыйлап калаары, конгуу издеп келери калбасын. Кыргыз деген атын өчүрүп, жер менен жексен кылып, тыптыйпыл кырып салалы деп келген. Бардыгы жоонун оюндагыдай болду. Жоонун артында уюлгаган чаңга көрүнүп калган маалда бүлдүркөн тергени токойго кетишип, бир окумда гана үйүнө кайтышкан ойнок бала менен секелек кыз токойдон чыкты. Жоо чаап кеткен өлүү журттун түнөргөн ордун көрүп, эси чыгып элеңдеген экөө «Ата! Апа!» деп чаңыра артынан жүгүрүштү. 3 күн дегенде кыргызды кырган жоонун артынан жетип барышты. Курсагыбыз ачты, нан бергилечи. Жоо эли балдарды ханга алып барышты. Тынчымды алган ким? Кыргыз уруусун тукум курут кылганыбыз жалганбы? Силерге түбөлүккө Эне Сайды тартып бергеним жалганбы? Коркконуңар ушул чыпалакта 2 балабы? Эй, майрык чаар жескемпир! Бул экөөнү тайга токойуна алып барганда кыргыздын аты чыккыз, үнү угулгус кыл. Экинчи кыргыз деген сөздү кулагым чалбасын. Кыргыз тукумуна жер үстүндө орун жок. Түбөлүккө аты өчсүн. Бар, майрык чаар жескемпир, буйрукту аткар. Беге бизге тибеге, каяка алып барып жатасыңар? Бул дайра Эне Сай. 2 көздүн 2 чечекейиндей болгон могул адам баласын музда коюна ал. Жер үстүндө бул экөөнө орун жок. Экөө абийири таза, дили ак, арамдыкты биле элек, арам ойго кире элек. Периште кезинде кессин, ач койнуңду. 2 периштени, о улуу дайра Эне Сай. Жукпа акылман эне, күнөөсүз балдарды жайлаба. Кимсиң? Адамча булган кандай жансың? Мен бугу эне болом. Мен адамча сүйлөбөсөң, кайдан чүрмөксүң? Кайдан собол алмаксың? Каалаган эмне бугу эне? Балдарды кое бер, акылман эне. Суранарым 2 чүрпөнү мага бер. Буларды эмне кыласың? Адамдар эгиз музоомду атып өлтүрүштү. Балдардын ордуна бала издеп жүрөм. Ушул балаларды эмизип бакып алам дейсиңби?
Ошентем акылма нене? Жакшылап ойлондуңбу? Булар адам баласы. Чоңойгондо өзүңдүн угуучуларыңды от атышат. Ошону ойлондуңбу? Чоңойгондо угуучуларга кол көтөрөт. Мен булардын энеси болуп калам. Алар менин балам болуп калат. Анан кайтип өз карындаштарына, ага карындаштарына кара санасын. О, кеңпейил, бу эне. Сен адамдар кандай экенин билбей турбайсыңбы? Булар кайберен эл эмес. Бири-бирин аябайт. Бул эки кичине адамды өлтүрүп салам. Эч ким таппас жакка алып кетем. Аясаң, акылма нене. Кое берсең, өз балдарыман кем кылбай асырайм. Желиним сүткө толуп, ийип турат бала деп. Болуптур, кантейин? Сурап калдың. Бирок тез-тезден кет бул жерден. Кийинкисин өзүңдөн көр. Нечен күн, нечен түн өттү. Эски мекенине сай жан кейитип алыс калды. Жаңы мекен ысык көл көздөн учуп алыс жатты. Күн артынан күн өтүп, ай артынан ай өтүп, балдарын ээрчиткен буг эне ашуу ашып бел басты. Агыны катуу суу кечти. Мээ кайнаткан чөл кезип, 3 жыл, 3 кыш, 3 жай дегенде балдарды ысык көлгө алып келди. Кандай сонун жер. Мына балдарым, бул жер силерге мекен болот. Жер тигип, жер экип, мал багып, баалык улап, тынчтык мейпилдикте 1000 жыл өмүр сүргүлө. Алыстан алып келген өз эне тилиңерди унутпагыла. Мен силердин умай энеңер болом. Мен силер менен бөлүккө жүрөм. Ошентип кырылган кыргыздан калган уул бала, кыз бала Теңирдин батасы деген ысык көлдү мекендеп туруп калышат. Сыйкырдуу нур пайда болот жылдыздан. Ак калпактуу Чыңгыз чыкты Кыргыздан. Унутулбас чыгармаларды жараткан. Кыргыз элин бүт дүйнөгө тараткан. Бакыт кушуна алып келип Кыргызга ар бир инсан таазим этет Чыңгызга. Ким кетти? Өзгөгө катардагы кыргыз кетти. Кыргыздын чыган уулу Чыңгыз кетти. Ааламга кыргыз деп нурун чачкан. Асмандан орду 9 жылдыз кетти. Кыргыздын маңдайынан жарык кетти. Жазылбай дагы далай тарых кетти. Жазганга үлгүрө албай жанган жылдыз. Көп нерсе жарык көрбөй карып кетти. Көнөрбөз көңүлүнөн алып жазды. Дүйнөгө нурун чачып жанып жазды. Көп чыгарма көгөрткөн калем сабын кыргыздын тарыхына малып жазды. Көп чыгарма жетишпей жазылганга, көп кендери жетишпей казылганга, адабият кампасы жабык калды, кампачы жок чыгарып сапырганга. Көп чыгарма жазылбай ыйлап калды, жазуучунун жүрөгү туйлап калды. Учурап орду 9 жоготууга, кыргыздын боратышып сыздап калды.